Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Буга чейин эле бир топ жыл мурдадан бери көздөй резонанстуу болуп келаткан бир орчундуу маселе боюнча бул кайсы маселе дей турган болсоңуздар, Райым Матраимов жөнүндө айткым келип турат. Жалпы коомчулукка бүгүнкү күндө белгилүү, Матраимовду кармап учурда тергөө иштери жүрүп жаткан мезгил. Жыйынтыгы кандай болот, аны дагы убакыт көрсөтөт. Анда эмесе сөздүн ток этер жерине өтсөк. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей, ондогон депутаттар мандатынан айрылышты. Кантип Райым Матраимов менен булардын да байланышы бар, же болбосо аны менен баарлашкан, бир жерде отурган, кайсы бир деңгээлде пикирлеш, санаалаш, достук мамилеси бар дегендей айыптар айтылып, ушул толгон токой сөздөрдүн тегерегинен келип чыккан жыйынтыктан улам ондогон депутаттар мандатынан айрылышты. Ошолордун ичинен эң акыркылардан болуп мандатын тапшырган Шайлообек Атазов боюнча баса белгилеп айткым келет. Кантсе дагы ал жигитчилик кадамга барды деп айтсак биз жаңылышпайбыз. Анын трибунадан акыркы ирет сүйлөп мандатын тапшыраардан мурда айткан билдирүүсүндө Райым Матраимов боюнча анын тааныштыгы бар экендигин айтып, учурунда спорт багыты боюнча аны өркүндөтүүнүн максатында Матраимовдон жардам сурап, ал киши бир топ колдоо иретинде жардамдарды көрсөткөнүн да баса белгилеп айтты. Ошону менен бирге эле анын өз сөзүндө Райым Матраимов менен таанышы жок чиновниктер же болбосо кишилер бүгүнкү күндө бар бекен. Баары эле ал кишини жакшы тааныйт дегендей сөз айтты. Атазовдун сөзүнүн маңызына маани бере турган болсок, бул чындыкты эле айтты. Ал эми ошол эле учурда өз мандатын тапшырып кеткен бир топ депутаттар Матраимов боюнча берилген суроолорго алар жөн гана үстүрүттөн тааныйм, же болбосо айылдашым, бир айыл өкмөттөнбүз, той аштарда, жакшылык жамандыкта гана көрүшүп калат элек деген сыяктуу сөздөр менен гана жооп беришти. Райым Матраимов менен байланышы жакшы, карым катнашы бийик деген айым депутаттар дагы жок эмес да. Мейли аларды аял киши деп жөн эле коелучу. Кайсы бир деңгээлде өз учурунда кандайдыр бир ишиңер бүтпөй, каражатыңар жок, муктаж болуп турган учуруңарда Райым Матраимов колдоо көрсөткөндүр. Балким же дагы жана башка иш-чараларда кайсы бир деңгээлде колдоого алгандыр. Мен мисал катары гана айтып жатам. Ушундай мисалдар толгон токой болгон чыгар. Карым катнашыбыз бар, агайыны дос катары жакшы мамиледебиз. Кезде жолугуп, баарлашып, чайлашып да отурабыз деп ачыгын айтсаңар эмне болмок эле? Депутат бул эл өкүлү. Ушундай жасаган кадамыңар менен жалпы коомчулукту кандай карап басып жүрөсүңөр? Силерге айткан кайран гана сөз. Аман эле болгулачы. Анан депутаттардын мөөнөтүнөн мурда мандаттарын тапшырып кеткендегиси, же болбосо зордук менен, мажбурлоо менен БШК тарабынан мандатын эрте алып койгондогусу бул өтө копол көрүнүш, акылга сыйбаган жагдай деп бааласак болот да. Алар эмне үчүн мөөнөтүнөн мурда кетиши керек?
Биринчи кезекте ар бир эл өкүлү шайлоо процесстери жүрүп, шайлоо бүткөн соң 3 күндүн ичинде БШК тарабынан толук кандуу изилдөөгө алынып, тактап, иликтеп, жиликтеп, эч кандай мыйзамсыз кадамдар болбогон соң мандатты тапшырат. Эми карабайсыңарбы? Бүгүнкү күндө Матраимовдун тааныштары алар менен акылдаш, өнөктөш, пикирлеш жана башка деген сыяктуу шылтоолордун алкагында булар эл ишенип берген мандатынан эрте айрылып отурат. Биринчиден, албетте БШК тарабынан бул туура эмес. Эгер ушунчалык боло турган болсо, мыйзам бузуулар болгон болсо, ошол шайлоо процесстери жүргөн учурда азыркы күндө БШКны дагы сотко берип, алардын дагы ишмердүүлүгүнө мыйзам чегинде баа берилиши зарыл. Эмне үчүн бир тараптуу иликтөөлөр жүргүзүлүп, экинчи тарап калып калат? Реалдуулуктан алар четте жүрүшөт. Анткени өз убагында чыгарылган чечимдин негизинде 3 жылдай депутат мандатын алып, эл өкүлү катары иштеп келген ондогон депутат бүгүнкү күндө себепсиз, эбепсиз мандаттарынан айрылып отурушат. Буга бирден бир күнөөлүү БШК болуп эсептелет. Шайлдабекованын жалпы жамааты менен кошо булардын ишмердүүлүгүнө да баа берилиши абзел.